ең негізгі мені тынчсыздандырып отқан кеше 23-21, 22, 23 жылдың жиынтықтары менен мен айттым эле, что номиналдық ички дүң продукция менен реалдық ички дүң көрүнүштөрү өтө айырмаланып атат. Мисалы 23 жылдың жиынтыгы менен значит айырмасы номинал менен реалдық айырмасы ички дүң продукциянын 503 миллиард сомду түзүп аткан болсо, то манабу ошол эле расчет менен карап көрдүм эле. 2027 жылдын результаты менен уже триллион 63 миллиард сомго болуп атат да айырмасы. Реалдуу, номиналдуу жана реалдуу ички дүң продукциянын показательдери. Понимаете, это о чем говорит? Это говорит о том, что разгоняется инфляция очень сильно. Анан жана покупательная способность денег, бул ички дүң продукция, бул бир жагы ички дүң продукция болсо биздин Кыргызстандын ички. Экинчи жагы бул биздин улуттук ички дүң кирешебиз да, туурабы? Вот. Ошондо бул жерде мындай болуп атат да. Эгер 23 жылдын жыйынтыгы менен биздин улуттук дүң кирешебиздин анығы, мындайча айтканда, покупательный способности, сатып алуучу күчү биздин кирешебиздин болгону 60% түзгөн болсо, то 27 жылы ошол эме менен кете турган болсок, ички жанагы дүң кирешебиздин сатып алуучу күчү 49% түзүп калып атат. Мындайча айтканда, биз номиналдуу түрдө кирешебиз өсүп атканыбыз менен анын күчү төмөндөп кетип атат, сатып алуучу күчүбүз. Ошону менен бирге менин расчетторум менен жана силер бу жерде эмени инфляцияны ала турган болсок, мен эң тынчымды алып аткан инфляцияны ала турган болсок, мына 25 жылга 5,8% айтып атасыңар, 26 жылы 4,7, ал эми 27 жылы 6,3 деп. А менин расчетум боюнча реальная инфляция в среднем жылың 25, 26, 27 жылы 27% түзүп атат да. Менин расчетум боюнча. Вот. Ал эми алдыңкы эмеде 21, 22, 23-тө орто реалдуу инфляция 18% болуп аткан. Карабайсызбы, бул уже келе жаткан 3 жылдыкка жылдык инфляция уже 28%га чейин өсүп кетип атат. Бул эмнени айтат? Биз инфляцияны күчөтүп атабыз. Понимаете? Вот. Ошондуктан бул эмнеге алып келет? Биринчи кезекте мен сиздерге алардын мындай жыйынтыктардын последствияларын айтып коеюн, эмнеге алып келиши мүмкүн, кандай коркунучтарда турабыз да. Эгер ушул темп мен бүтөйүн деп калдым, кичине берип коюңуз. Мен бир аз кичине. Биринчиден биз ориентацияны жоготобуз да. Мындай ориентация менен кете турган болсок, биздин эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик чечимдерибиз, принятые решения, көбү мындайча айтканда 60%ке чейин туура эмес болуп калат да. Бул дезориентация болуп калабыз. Көп нерселер аткарылбай калат. А жанагы низкий покупательная способность, бул деген көп алдыбызга койгон пландар ишке ашпай калат. 49% ишке ашып калат. Алдыбызга койгон максаттарыбыз. Эгер ушундай саясат менен кете турган болсок. Анан кийин дагы эң коркунучтуу макро уровеньде. Биздин экономикабызды вообще неконтролируемый инфляция киргизип беришибиз мүмкүн. Инфляция биздин экономикабызда вообще неконтролируемый болуп калышы мүмкүн да. Аны биз көзөмөлгө ала албай кала турган болуп калышы мүмкүн. Анан мындай 28%га жылың инфляция өсө бере турган болсо, биздин элибиз просто бир заматта кедейчиликке батып калат да.
пойдет стремительное обнищание нашего населения. Тем более, и в первую очередь, бұл кімге зияны тиеді? В первую очередь, фиксированный киреше алып отқан адамдарға. Бұл пенсионерлер, бұл госслужащий, мұғалімдер, врачтар, медиктер, жана башкалар, пособие алгандар, инвалидтер. Ошолор в первую очередь. Ошолор обнищают в первую очередь. Вот. И, в принципе, и бизнес тоже от этого